Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» романынын 11 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ырлар. Автор Майя Луз. Ыр дептердин башындагы кириш сөз. Баарынан күздү жакшы көрөм. Угуп көргүлө. Янтар сымал күн нуруна сугарылган. Клёндун жалбырагы кыймылдабайт. Тос-постон желди өткөргөн назик кайың янтардай жалтыр көз жаш төгүп турат. Өтпөйт күн, анын жолу узак. Назиктикте чек ара жок, абдан ыраак. Янтар шарап сыяктанып күз төгүлгөн асмандын көк шыңгыр чөйчөгүнөн желе сымал бүт денемди чырмап алат. Бирок мен ишенимсиз мастыкты эч каалабайм. Жүрөктү ишенүүгө кайрадан көндүрө албайм. Суу. Самсаалап бозгулт желелер, ысыдын күзүм жалтылдап, кайгымды салдың жашырып, жүзүмдө турат чарчоолор. Көзүмдөн өчкөн назиктик, бырыштар бетке тартылган, көңүлдө жашап үмүттөр, карууга жок каалоолор. Таарыныч, жоготуу өчүрбөйт жүрөктө ишенимди, ал анткени адам билбейт, чек ченемди сездирет бактыны суу-соолор. Күз кийди ала була жибекти, четинге кызыл тазыл нурун тагып, көңүлдүүлүк эрип кетип, көзүндү айла кетүү, тентири күйүп дагы жукарып. Бал шарапка кала бүт сугарылган, иштерин таштап салган түйшүктөнбөс, цыган кызды ээрчип тентип барат, өз тагдырын аныкын да сынап көрөт. Куу дагы, шайыр дагы, цыганың алакандан, көздөн да болжой албайт. 3 каптоло калпты айтып, бакытты убадалайт. Ал эч качан чоочундукун бир аз да аяй албайт. Муңданган назиктикти күз берет белекке. Жан дүйнөнү өрттөп наздуу коштошот. Дүйнө айланат бир укмуш кереметке, сыйкыр жомок болуп түштөн ойгонот. Муңдуу жүрөк ыраазычылык билдирмекке, эмне болсо баары менен коштошот. Анан баарын аста акырын алкайт дагы, муңга ээрип жоголууга бой созот. Сергей Есениндин 100 жылдыгына карата. Таң калыштуу, күлкүлүү да көрдүм түш, агып турду жердик күн жумшак көгүш. Анан аста ырдап турду алтын күз, бронзо далымды көрүстөндө турду күн жылытып. Анан алдыма келди адамдар ызы чуулуу агылышып. Мармар ташка гүл коюшту каадалуу, узак сүйлөп жатышты. Анан да ар бири башкасына далилдешке шашышты. Мени менен оор жылдарды чогуу бирге болгонун, майрамдарда мага куда да, кубаныч да болгонун, бронзаны чыдамга, өлүмгө да көндүрүп, менин көөнүм тынч, жоош, үнсүз болчу. Бирок Кудайга жетти, ушактар айтылбаган, анан анын каарынан көк асман түнөрдү, чагылган чартылдап, күркүрөдү, күн өлдү. Мындан ары жөн гана. Каңгып жүрөм, көчөдө таппай өзүм, терезелер карайт муңга катышы жок. Жашап жатат шаар шаңдуу, ишенимдүү, сыяктанып кайгылуулар бактысы жок. Жубайлар келет тор баштык көтөрүнгөн, сүйүшкөндөр баратышат абайлабай, сен келесиң өзүңдү өзүң жоготкондой, жол болбостук ээр чептер арттан калбай. Берилген ит сыяктуу арттан калбайт. Жөн жеринен дарбазаны какпагансып, ичтен уйкулуу аялдын үнү угулат. Эмне үрөсүң? Бул кимей? Деп жаткансып. Андан соң бүт белгилүү, бүт бардыгы кайра баштан башталат. Өткөн кеткен ишенимдүү шашылат. Мага болсо токтор жер жок дүйнөдө. Ошол эле тема боюнча да бир жолу
фрунзелик каңгууларым тууралуу. Мына жарыктар жанды үйлөрдө, ыңгайлуу жылуу сары өңдө, а менин эзелтеден эбактардан үйүм жок, терезем жок жарык жанган. А үйлөрдө азыр тасмал жазышат, чай ичишет, жыргап кайда шашышат. А бул жерде жамгыр жай баштаганын байкабайм, жылуу оттор арбалганым. Бул жактарда караңгы жамгыр жайт, мага бир да терезе жарык чачпайт. Бир сенсиң ыйык дубам жаттап алган, өзүңсүң кайгы кубанычта коргоорумда, бир өзүң сулуулугум сактай турган, билбеймин чарчоону эч жолдорумда. Барам сага алыскы жолдор менен, шашпаймын жок ананда создуктурмай, анткени көпкө жетер менин сүйүүм, сен үчүн эч күнөөсүз таза ырдай. Алмаз торчу сымалданды жылдыздар, булут жабуу токулууда асманга, жаздын таттуу түшүн бизге тартуулар, түн бутагын жайып барат жай гана. Бутактагынын кабыктары жукарган, тармалданат назик тартып кайыңдар, жаркын эмес бирок таза асмандан жер жүзүнө кечки иңир жайылар. Мемиреген жер бетине көз салып, кечки таза жымжырттыкты тыңшады, кубанычтан кечки алды элеп үн салып, чын жүрөктөн тереңдете ой калчады. Сүйүүнүн зыяратчысы. Качан сен ойсуздуктан арыласың, акылсыз назиктикке кош айтасың, мындан ары жаңылбаска ант бересиң, ошондо күнөөң үчүн тууп кылбайсың. Ырынырдап урган шамал жаза кетти, бирок ыры жүрөктү оорутууда, жаркын үмүт менен өзүмдү алдабайын, сага жүрөк биротоло кош айтууда. Мени эркке үйрөткүнүң сүйүктүүм, бөлүнгөндө жүрүш үчүн кусаланбай, тынымы жок өткөндөрдүн арасынан кымбат жүзүң издебейин мен алаңдай. Өзүн унутуу акылмандыгын түшүндүр, башкалар үчүн гүлдөгөндү үйрөткүн, азгырмалуу назиктигин көзүңдүн, күйүтүмдү унутканымда үчүн. Жүрү өткөн жолдор менен каңгыйлы, сага кайдан түшүнмөк, калтырылды ушунча көп, күйөт жүрөк ушундай жоготууга, анын баасы абыдан жогоруда. Абактыбыз кайдадыр адашкандай, түшүмө сейрек гана кирип калды. Жүрү курбум мени менен, жолдор менен жүрүп тентиреген, кайдандыр таап аны жер жашоосуна кайрадан кайтаралы. Жүрөктөрдөн жүрөктөргө алып барган, каңгып жүрөт бизге кымбат жолдордо, тымызын кусаланган көздөрүңдө шарапсымал назиктигиң ачысын. Качан кааласаң, ошондо келсен мага, эшикти түрт, жүрөккө аста сен киргин, сага тойбоз көздөрүмө сугалак, көздөрүңө караганга жол бергин. Жаңы жылың менен, бактылуу жылың менен, мен сага белексимал берем аны, ал эми эски жылчы, аны биз урушпайбыз, жаңы жылды кирсиз таза баштайбыз. Өлүм жазасына тартылгандай кеттим сенден, баары менден кетенчиктеп, баары бош сыяктанды. Бир кезде алыс эмес сезилген үйдүн жолу заматта чексиз, узак, кыйналышуу болуп калды. Үйүм мени жылытпады, ооруну басаңдатпады, оокаттар кийлигишпей жөн гана тиктеп турушту. Ойготкуч саат чыкылдап тынчтандыргысы келди, бирок мүнөттөр жөн гана төпсүздүккө бой урушту. Укмуштай бир оорусуз, көз жашсыз мени өрттөдүң, кыйналып эстелгендин баары ушул жерде болгонсуду. Күйүттөн баары унутулду, баары чыкты эсимден, кандайдыр маанилүү нерсе табылып жоголгонсуду. Эс тутум шылдыңдап, мыскылдап, өкүндүрүп, каталарым эстетип, жамандыкка жардам берди. Эсиңдеби, сен андан чыгып босого аттар менен көз алдыңа тыюу салынган аймак деген жазуу келди. Сүйүүнүн көзү менен урматталбайм, тентимиштей дүйнө кезип каңгып жүрөм, ал эми түштөрүмө жыгач дубал үйлөр кирет.
Бурчунда меш эч качан сырдалбаган тактайлары баскан сайын чыйкылдап ар обонго сала берет. Кеч алдында токойдун көгүлжүм ар тарабы байтеректин шуудуру окшошот ырдаганга, бийи шайкеш жыйнаксыз чачылса да, бирөөлөр жолугушат алыскы бастырмада. Болуптур бул болгон алыскы балалыкта, сүйүүнүн көзү менен чарчабайм карагандан, бул эбак болуп өткөн азыр такыр башка жүрөк ыйлап алат балалыкты сагынгандан. Эртең мененки ыр. Эртең менен сууга түшүп жуунат күн, назик күлүп жалбырактар шыбырайт, уялыңкы ыр саптары каяктандыр куюлат, жаңырыкты алган дайра алыстарга жол улайт. Кайык сууда жалкоолоно жол улайт, камыш түптөп аста сойлоп баратып, жүрөк тынчып дүпө-дүпө согулбайт, ачык, толук таңдын көркү суктантып. Автор Майя Лус. Келбеди. Аңгеме. Дубалы жалаң айнектен тосулгандыктан шаардыктар аквариум деп атап алган телеграфтын байланыш залы жаңы жыл алдындагы опур-топур менен ызы чууга толуп турду. Жарым ачык кабиналардан байланыштагылардын үнү угулуп турду. Валя тайэжеңе салам айт. Ваня тайэкеме, Ленага, Андрюшкага менден салам айт. Тим эле роль аткарып жатышкандай сүйлөшөт. Бул кымгуут турмуштан таптакыр бөлүнүп, андан биротоло сырт калгансып, фикус гүлүнүн ары жагындагы бурчта бир кыз отурду. Сары чачтары жоолугунун алдынан бириндей чыккан анын кичинекей арык денеси күтүүдөн чыңалып, азыр эле чуркап жөнөчүдөй алдыга бир аз умтулуп тургансыды. Айланып ачылып жабылмакка алганы, угулар угулмаксан шатырата ачып, кимдир бирөө кирген сайын үн күчөткүчтөн оператор телефонго улам бир кардарын чакырган сайын ал селт этип кетип жатты. Бирде кол саатынын тынчсыздана карап, кайра убакытты унуткандай дубалдагы чоң саатка көз жүгүртүп, 10 мүнөт калды, 5 мүнөт калды, 3 мүнөт, 2 мүнөт калды деп күбүрөнүп, анан 12 дегенинче болбой, сырттан тарсылдай атылган салюттун жашыл, кызыл жарыгы айнектен аркы күңүрт караңгы көчөнү жарыктантып өттү. Кыз айласы кеткендей эки жакты каранып алып ордунан турду. Денесин жыгачтан бүткөндөн бетер түз кармай басып эшикке чыкты. Борбордон ары басканда тар көчөлөрдөн адам аттуу көрүнбөй бош сыяктанды. Ичи караңгылатылган автобустар кайдыгердей гүйлдөп токтобой өтүп жатышты. Көчө суук жана кар жоктон улам чаң жана кир болчу. Жантайыңкы мамылардагы панарлар аялдамадагы таң калыштуу сөөлөкөттү шылдыңдагандай карап тургансыды. Эми эмне кылышым керек экени түшүнүктүү болуп калды го. Баскандан башка арга жок. Басса бастым анда. Ошентип ал жолго түшүп, бош жана узун көчө менен жөө келатты. Кээде гана шапар тебөөдөн чыккан адамдар алдынан чыга калып жатты. Мындайда көчөнүн четин карай жалт берип, кайрадан муздак шамалды беттеп жөнөйдү. Ызаданбы, сууктанбы, кылгыра түшкөн көз жашын сүрүп келатып, акырында чыдай албай буркурап ыйлап жиберди. Жүрөгүм ай, кандай гана ооруп жатат. Сеникичи? Сенин жүрөгүң таштан бүткөнбү? Сен азыр күлүп жайнап ичип отурасың, жашооң жыргал сезилүүдө. Чын эле ушундай кылса болобу? Бирок сен билесиң да. Кандайдыр кеч баскан салабаттуу адамдар жандан өтүп баратып кылчая карашты. Шыпшынган аял жек көрө сүйлөдү. Ушундай жапжаш туруп мас экен. Эркек каршы болду. Балким кандайдыр кайгыга кабылган кыздыр. Каяктагы кайгы, мас. Шаар четиндеги жалпак тамдар көрүндү. Кууш көчөгө кайрылган көчөдөгү кичинекей эшикке жетип, аны ачты. Ит үрдү. Желеткесин желбегей жамынган аял үйдөн чыкты. Бул сенсиңби, Валя? А мен сени күтүп атып чарчадым. Батирчим жоголду деп ойлоп жаным чыга жаздады. Мынча кеч калып кайда жүрдүң? Көзүң шишигиче ыйлагансың го. Ой, бирөө таарынткан го сени. Жок, бөлмөңө барба. Ал жак жылытылган жок. Үйгө кирип чай ич. Кургурум ай, эмне болгон сага? Валя үйгө кирип,
жоолугун ылдый шыпырып үстөл боюндагы отургучка отурду. Кожо эке стаканга чай куюп сунуп, алдына пирогдор менен вареньени жылдырды. Кыз оозуна стаканды алып барганда тиштери кырына тийип, тырсылдаган үн чыгарганда гана аны ордуна кое салып, бетин кош колдой басып ыйлап жиберди. Аял анын титиреген далысына айласы кеткенде карап туруп кейиди. Кудайым-ай, сага деген эмне болгон? Келбеди, деп Валя баш көтөрүп көз жашы жууган каректерин бардады. Жарыгым-ай, ыйлайсың да анан. Болуптур эми. Мен бирок андан жаманды ойлогом. Кыз кезде мындайлар чынында эле чоң кайгыдай сезилет. Өзүмдүн башымдан өткөн. Андан көрө чай иче кой. Ич деп жатам. Мен барып мешти жагайын. Ачкычты бере кой. Кожойке чыгып кетти. Валянын чай ичкиче көз жашы ага берди. Алар чоң буурчактардан бетер стаканга, пирогго тамды. Ал эч нерсени байкаган жок. Кожойке кайтып келди. Болору болуптур эми. Курсакты тойгуз. Ысыгыраак чай ичип жылын. Өзүңдү кармап ызаңды бас. Жүрөгүңдү оорутуп коюшту да. Демиңди баса кой, болбосо өзүңө элем жаман. Валя жылмаюуга аракеттенип, жакшы адамсыз, Клава эже, деди. Мага эмне? Бул эч нерсе эмес, түшүнөм. Ошентсе да кыздын күйүтү жеңил, тез айгат. Аялдыкындай кантип болсун? Жаман, Кудай сактасын. Валя ордунан туруп жоолугун алды. Сен эмне, чыгайын дедиңби? Дагы бир аз отура тур. Бүгүн эрте жатканга болбойт. Чарчадым, Клава эже. Болуптур эми, бара кой, эс ал. Валя жоолугун салынып корого чыкты. Ит кубанычтуу түрдө ары бери секирип, анын колун жалагылады. Ал бул жаны бардын жүнү үрпөйгөн жалпак кулагынан сылап, жерге жүйүртү отура калды. Шыйпаңдаган ит белинен жалаганда, назик тилден кытыгысы келген кыз ый аралаш кыткылыктап күлүп жиберди. Анан ордунан туруп, үйгө жабыша курулган чакан бөлмөсүнө баш бакты. Артынан аянычтуу кыңшылоо угулду. Бөлмөсү караңгы экен. Бир гана мештин эшигинин кычыгынан чыккан шоола дубал бетинде ойноп жүрөт. Валя керебетине отурду. Ойлоно түшкөн ал бир маалда капысынан эле ордунан чечкиндүү түрдө тура калып жарыкты күйгүздү. Бөлмөдө ыңгайлуу, таза, карапа кумарадагы жылтырак жипчелер менен чырмалган арчанын барпайган бутагынан жагымдуу жыт келип турат. Тумбочкадагы сүрөт аныкы. Бүгүн келбегендики. Ага бир көз агытып алып терс бурулуп кетти. Жоолугун алып тамак жасоочу үстөлгө басып барды. Бир нече ирмеңге ойлоно түшүп, анан алжапкычты тартынып, анан ийкемдүү кыймылдагы аракети менен алып жүрүп кетти. Un, шекер, май, дагы башка азыктар биринин артынан ийкемдүү кыймылдагы кичинекей колуна илинип, көңүлдөнгөн, кубанган пейилинен сыйкырланып, даамдуу тамакка айланып жатты. 4 көмөч казанда печенье даяр турду. Эт туурагыч менен муздаткычтын жанынан жана үстөл менен плитанын ортосунда чимирилип жүрдү. Бир гана токтогусу, тумпочканын үстүн карагысы, жаман ойлогусу келбеди. Мына каңыл жарды жарган жагымдуу жыт бөлмөгө толуп чыкты. Валя 2 форточканы тең ачып, ысыгандан түймө кофтасын чечти. Ал өзүнө ыраазы болгон тейде кыңылдай ырдап, үстөл менен плитанын ортосунда элпек кыймылдап, эбелектей тегерине берди. Ах, кандай жакшы, кандай гана жакшы жашап жатабыз. Анан бизге эч кимдин кереги жок, деп угуз айтып, эрксиз түрдө тумпочканын үстүнө көз жүгүртө алды. Заматта карегине жаш толуп, бети ылдый буурчактайдан томолоно баштады. Бирок бирдеменин күйүп бараткан жыты мурунга урду. Кайрадан тынымсыз кыймыл. Токтогонго болбойт. Валя эшикти ачты. Ой, кар! Качан жаап үлгүрдү? Баары өзгөрүлүптүр. Куушунан келген короо жомок айланыптыр. Темир тосмо сыйкырдуу калемдин жаратындысы сымал назик ийрилип туруптур. 3 бутагы узун кичинекей бадалча сырдуу түрдө сөөмөйүн көтөрүп, акырын чуу чыгарбагыла дегенсиди. Отун кертилчү дөңгөчтүн үстү ак дасторконго айланыптыр. Ал эми карыган алма бак ак тончон ханыша.
Аркы тарбая өскөн карабак булут алдынан баш багып жылмайган алтын айга чагылыша аппак колдорун ийип чоюп чыгыш бийин бийлеп жаткансыйт. Сыйкырдуу түн. Кудайым-ай, бул магабы? Бул менин жаңы жылдык белегимби? Ооба, угулбаган, бирок даана туюлган үн жумшак жана жагымдуу түрдө жооп берди. Ой, балык күйүп бараткан турбайбы? Валя плиткага умтулду. Кызара бышкан балыкты көмөч казаны менен чыгарып сыртка алып чыгып, дөңгөчтүн үстүнө койду. Өзү темир тосмого таянып, айга жылмая карап, колу үшүгүчө көпкө турду. Мындан соң үйгө кирип, дасторкон жаза баштады. Тумпочкадан кызгылт жана жашыл шам алып чыгып, шам сайгычка орноштурду. Үстөлдүн алдынан шампан алып чыгып, бөтөлкөсүн сүрдү да кумурадагы арчанын жанына койду. Момпо суйлар менен алмаларды керебеттин алдынан алып, дасторконго ыгы менен жайгаштырды. Муздаткычтан тортду алып чыкты. Вазага печенье салды. Мына, берекелүү дасторкон. Мына майрамдык шаңдуу маанай. Эми конокту чакыра берсең болот. Ал жүн жоолугун жамынып, сыртка чыгып, жеңил-желпи аттап-буттап кожойкенин эшигине жетип тыкылдатты. Жарык өчкөн үй ичинен Клава эженин үнү угулду. Ким? Мен. Валя, сага эмне болду? Эшик ачылды. Кечирип коюңуз, Клава эже. Жүрүңүз, жаңы жылда тосолу. Клава эже колун жая берип, зекимиш эткени менен жадырай күлө сүйлөдү. Эх, түн каткан эселегим. Бул эмне деген кылыгың? Карап кой, ойлоп тапканын. Барам, азыр барам. Кийинип алып эле. 5 мүнөттөн кийин эшик тыкылдады. Келиңиз, Клава эже. Күрөң өңдөгү жаңы көйнөгүн кийген, апакай тыбыт жоолугун мойнуна салган Клава эже каадалуу түрдө босуга аттады. Жаңы жылыңыз менен. Жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Айтканың келсин, жарыгым. Сени дагы. Жаркын маанайда жадырай тоскон кыздын келишимдүү жасанган келбетине бир, жакшы пейил менен жазган берекелүү дасторконуна бир карап суктанган Клава эже тамшанды. Ах, алтыным, айдан түшкөн жаркыным, эмне деген жансың деги. Бул эмне деген дасторкон? Деги качан жасап үлгүрдүң мунун баарын? Үлгүрдүм. Ой, зирегим. Ай, алтын колдуу чырагым. Дагы ыйлап коет келбеди деп. Алтыным, сени биз ханзаданын колуктусу кылабыз. Алар кирип келген 1964-жыл жакшы жылдардан болушу үчүн салтанаттуу түрдө сүйлөп, жакшылыктарды тилөө менен тост көтөрүштү. Анан шайыр шаңдуу баарлашып, үй жаңырта күлүп отурушту. Маанайлары экөөнүн чын эле майрамдагыдай болчу. Клава эжеге Валя да баары ушундай бир сонун жана эле ыйлап келбегендей сезилди. Ал армансыз, телегейи тегиз, баардык жагынан жетиштүү жашоо кечирип жаткандай туюлду. Ушинтип жыргап отуруп, таң агара баштаганын байкашпады. Ой, жарык кирип келатканбы? Ооба, ошондойго. Ах, бизди бале басканго. Ара кечтен бетер кычкыл сууга кылгырып отура берген турбайбызбы? Муну карабайсыңбы? Деп чоочуган Клава эже жоолугун шашылыш салынды. Эми барайын, Валенька, рахмат. Сен мага чыныгы майрам куруп бердиң. Ох, сен экөөбүз жакшы көңүл ачтык окшойт. Туурабы? Ооба, Клава эже. Эми уктай кой, Валюша. Жакшылап укта. Уйкуң менен бүт күйүтүң жок болсун. Уктай кой. Клава эже чыга жөнөдү. Валя тумпочкага басып барып, сүрөттү алып, анан көпкө анын кара сур жүзүн, кадала караган көзүн карап турду. Анан ал жигитин өөп, акырын алып барып тумпочкадагы ордуна койду. Аста секин чечинип жата кетти. Бирок дароо уктап калган жок. Ойлоно берди. Эмне үчүн? Эмне үчүн сен? Сен абдан акылдуу, өтө сулуу эмессиң. Ал тургай анча деле ак көңүл эмессиң. Бирок мага сен гана керексиң. Анткени мен сенсиз жашай албайм. А мен кааласамчы, сенсиз деле жашайм, жашап кетем. Бирок жок, мен муну каалай албайм. Мага анда бош жана муздак болуп калат. Коркунучтуу. Жакшысы азыр укташ керек. Укта. Ошентип ал уктап кетти. Бирок ал түшүндө кайрадан ыйлап жүрдү.
анын үйүн таба албай койду.